Мына Садыр Жапаровду мен камаганда аябай ичим ачышып, ушунчалык балдарын токмок жегенин көргөн убактарын көргөндө ушунчалык ичим ачышканда, чындыгы мен Садыр Жапаровду аябай колдоп, ушунчалык зээнимге ийген. Мен Садыр Жапаровду колдогонумдун себеби бул мына Кумтөр маселесин көтөрүп чыккандыгы үчүн мен колдогон болчумун ачыгы. Бийликке келген эле күнү Кумтөрдү алтын калбады деп чыкпадыбы? Анан ошодон мен жыйынтыгым ушул болду да, бул максат эле бийликке келиш керек экен. Эми Кумтөрдү унутуп калды. Чындыгында унутту бул. Анан мен Садыр Жапаровдун билим деңгээли мынчалык төмөн экенин мен билген эмес экенмин. Эми билдим. Мен эле эмес, элдин баардыгы эле билип түшүндү окшойт. Садыр Жапаров келип туруп мыйзамды өзгөрттү. Мына ноябрда, декабрда өтө турган жогорку парламенттик шайлоону жылдырып койду. Бул мыйзамсыз. Ушуну кылбаш керек эле. Бул бийликке келип келе албайт эле мыйзамды теп эле ойноп атпайбы? Анан биз каяка барабыз? Кыргызстан качан оңолот? Бул оңолбойт. Ошон үчүн ушунун баардыгын көрүп, билип туруп, өзүңүздөр эле бир жыйынтыкка келесиздер деп ойлоймун. Мадмаров неге бийликке келбейт? Неге чоңдор Мадмаровго пут тосот? Себеби бийликтеги адамдар мыйзамды өзгөртүп, өзүңүздөргө жараша кылып оңдоп алгансыздар. Сиздердин ушул бизнесиңиздерге мына Баткендеги чек ара маселеси мынакей азыркы күнгө чейин чечилбей келет. Себеби биздин бийликтеги адамдардын баардыгынын бизнеси ошол Баткен жергесинде. Тажикстан менен нарак-берак соода түйүнү бар. Ошон үчүн ушул күнгө чейин маселе чечилбей келет. Бул менин өзүм жеке пикирим. Мадмаров президенттикке келсе, мына ушуга окшогондордун иши токтойт. Коррупция токтойт биринчиден. Экинчиден бийликтегилердин бизнеси токтойт. Ошон үчүн Мадмаровго пут тосуп сиздер бийликке жеткирбейсиздер. Баардыгы нерсенин убакты сааты келди окшойт. Биз Кытайга кул болуп кеткенден көрөктө Мадмаровду президент кылып алып келип отургузуп, ушул жеп ичкендерди, мына коррупционерлерди бүт баардыгын алып келип казынага төктүртүп, Кытайдын карызын кутултуп, жакшы бир жашоо баштайлычы. Кийинки келечектердин, кийинки муундардын келечегин ойлобойсуздарбы? Мен ушул баардыгыңыздардан өтүнүп суранарым, таразанга салыңыздар. Ушул айтылган сөздөрдүн баардыгын таразалап, өзүңүздөр бир жыйынтыкка келип, ушу Мадмаровду колдоп бериңиздер. Мадмаровдон бөлөк азыр ушул ситуацияда азыркы күндө мен президенттикке татыктуу башка адамды көрбөйт да. Башка татыктуу адам жок.